Баарыңыздарга салам, кандайсыздар? Сиздер менен Айкерим Жерибекова. Жана бүгүн биз көтөрө турган тема бардык иш менен артка кеттим. Эмне кыларымды билбей калдым, эч айламды таппай калдым. Финансы жагынан, мамиле жагынан, ден соолук жагынан, ишим жагынан, бардык жагынан артка кетип атам. Бир моментте ушундай учурлар болот. Вроде бы жакшы эле жүрөсүңөр, и мындай откат болот да. Вот резкий откат болот. Кимге тааныш ушул абал. Анан бул абалда адамдар жылдап жүрөшү мүмкүн. Вот годами просто может находиться на акыркы 4 жылдан бери, 5 жылдан бери, 10 жылдан бери ушундай состояниеде жүрөм деп мага келген адамдар бар да. Вот ушул абалда жүрөм, эч нерсе өзгөрбөй эле. Какой-то бир история болду, ошондон башталган. Эч эле оңолбой атат, эч эле ишим жүрүшпөй атат. Эмне кыларымды билбей калдым деген окуялар болот. Кимге тааныш ушундай окуя? Ким балким ушундай абалда жүрөт азыркы учурда. Канча аракет кылса деле, канча тиянан биянан аракет кылып бир нерсе кылса деле, кайра эле артка тартыла берет да, баягы ишим жүрбөйт. Вроде бы жакшы болуп келип эле, кайра эле откат боло берет. Ушул боюнча сиздерге айтып берейин, анан өзүмдүн жеке мисалымды айтып берейин. Бул состояниеде адам чындап эле жылдап жүрөшү мүмкүн. Эгерде эмне үчүн ал состояниеге түшүп кеткен баягы эң башкы причинасын таппаса, самый главный причинасын таппаса, бул абалдан чыгыш өтө кыйын. Действительно, ушундай бир история, что канча аракет кылсаңар дагы в любом случае кайра эле откат, кайра эле баягы эле окуя. Вроде бы мындай да болот да, вроде бы казалось бы кирешиңер деле оңолуп калды, вроде бы мурункудан жакшыраак таап атасыңар, бирок проблема чечилген жок. Проблема как была, так и осталась. Мындай адам ойлойт да, мен азыр бир аз жакшы акча таап баштасам, ушул ситуациядан чыгып кетемин. Ушул абалдан чыгып кетем. Карыз болуп аткан болсоңор, ушул карыздан чыгып кетем. Байкасаңар, кайра эле откат, кайра эле ошол жакта жүрөсүңөр, кайра эле карызсыңар, ооба кирешиңер көбөйдү, но ошого жараша башка расходдоруңар жактан көбөйүп кетти. Ойлойт азыр мол ден соолугумду оңдоп алайын, и все будет хорошо. Вроде ден соолугуңарды деле оңдодуңар, но баягы проблема кеткен жок. Фоново ар жакта турган проблема кеткен жок. Азыр мамилем оңолсун, жолдошум менен баары жакшы болот. Мамилени оңдодуңар. Вроде уже баягыдай урушпай тарашпай калдыңар. Баягыдай проблема ортодо мондай чыпчыраак болбой калды, но баягы башталган проблема дагы деле турат. Фоново турат. И непонятно, что делать. Эң биринчи ушул история. Мындайда адам, мындай 3 позиция бар да, бей, беги, анан замри дейт да. Адам ушул 3 позицияда жүрөт. Бей, беги, замри. Же урайсың, же чуркайсың, качасың ошол историядан, же катып каласың. И өзүңөр байкап көрсөңөр, силер кайсыл категорияга көбүрөөк киресиңер. И бул жакта баягы ситуацияга жараша адамдын немеси дагы өзгөрүп турат. Бей, беги, замри. Ситуацияга жараша дагы бул өзгөрүп тура турган нерсе да. Бир ситуацияда чуркап качышыңар мүмкүн, бир ситуацияда наоборот атака кылышыңар мүмкүн. Жок, мен бул историядан чыгышым керек, бир нерсе кылышым керек деп. Бир ситуацияда просто катып каласыңар. Абсолютно эч нерсе кылбай, энергия жок, күч жок, алыңар жок, просто жаттыңар, калдыңар, все. В итоге происходит. Бей, беги, замри. Мен силерге ушул жактан 3 историяны, 3 ситуацияда кайсыл абалда кандай болгон, изначально, когда я начинала ушул историяны айтып берейин. И как из этого выходить вообще, что надо делать? Кантип чыгыш керек бул историядан. Мурун мен мисалы ойлоп көрсөм, ушундай ситуацияларга мындай дного түшүп кеткен да, түйүнү түшүп кеттим. Вообще ничего не интересует, жашоом ушундай таптап калды, ушундай проблема көп, эмне кыларыңды билбейсиң, кайсынысын баштап кетериңди билбейсиң, аракет кылып атасың, результат жок. Ситуациядан мен бир жолу чыкканмын, бирок ал кезде мындай интуитивно чыгып турмун да, мындай слепую эле ар кайсы нерсени эле баягы экзаменге киргенде тесттен слепую басып өтүп кетесиң, ошондой сыяктуу эле өтүп кетиптирмин да. Анан кийинки ошондой ситуацияга түшкөндө мен уже ал баягы алгоритмди билбейм да, слепую жасагам да, как интуитивно жасагам, конкретно мондай алгоритм жок да, мону кылыш керек дегенчи, все ошондон кайра түшүп кеткем да. 2 жыл дегенде анан кайра азыр чыгып келатам да, ошол абалданчы азыр мен силерге конкретно өзүмдүн историямды айтып берем, как это бывает. Кайсыл учурда никакой проработка иштебей калат, разбор кылсаң да иштебей калат, абсолютно ничего не работает. И что с этим вообще делать? Азыр уже конкретно алгоритм билип калдым, и мне уже стало понятно, что с этим делать, эмне кылыш керек бул абалдан чыгыш үчүн. Эң биринчи история 2017 жылы башталды. Баягы кызым аябай
тяжелый диагноз коюлганда жүрөгүнө порок операция кылыш керек, Кыргызстандан кылынбайт, чет жака чыгыш керек деген да. Вот смотрите, это дно. Это вообще такая история, прям бул жакта сен, бул жакта балаңдын жашоосу. Сактап каласың, калбайсың, ал сенин колуңда деген история да. Азыр аракет кылсаң, чет жака апарсаң, операция кылдырсаң, может быть, сактап каласың. 50/50 гарантия жок. Кыргызстанда калтырсаң, балаңды сактап кала албайсың. Ошондой выбор болуп калды. Это уже дно. Үйдө отурасың, иштебейсиң, декреттесиң, жолдошуң иштейт, ал кезде зарплатасы канча? 7 000 8 000 сом болчу 2017-жылы. Квартплатаңа жетет, продуктуңа жетет, впритык. Кийим албайсың, эки жакка баспайсың, турбайсың, лишний расход жок, мондай жашайсың да, ошо впритык жашайсың. И это называется дно. И бул жакта еще кызыңдын операциясы ошо кезде $10 000 операциянын өзү, и барып келгениң анын мунун менен еще $3-4 000. Элестеп келем, ошо миллион сом деп коелу, ошол кездеги доллардын курсу менен алганда. Өзүң айлыгың үйдө отурсаң 7 000 сом болсо, жолдошуң тапкан акча 7 000 8 000. Анан миллион сом табыш керек. Это конкретно дно. И чыгыш керек ошол историядан. И бей, беги, замри дегенде ошол жактан эми болду да. Сначала шок, замираешь, не понимаешь, проблема келди башыңа, мондай башыңа алды муздак суу куюп салгандай эле. Замираешь, туктап каласың. И что с этим делать? Куда идти? Зачем идти? Кантип, эмне кылам? Муну кантип чечем деген вопрос. Анан чуркап баштайсың. Конкретно чуркап баштайсың, методу бизнес да. Чуркайсың, аракет кыласың. Ал историядан как-то вроде бы чыктың, вроде бы ал история бүттү. И ошол цикличность, ошол 2017-жылы башталган история акыр аягы барып 2021-жылы бүттү. Элестетиңиздер, 2021-ге чейин ошол баягы балаңдын жашоосун сактап калуу деген история менде канча жолу кайталанды? 4 жолу кайталанды. Биринчи бүттүбү, эптеп все хорошо, операция бүттү деп келдиңби? Нет, операцияң бүткөн жок. Жарым жылдан кийин кайра келесиң экинчи операцияга. Дагы бир ударбы? Кайра башыңа муздак суу куйгандай болобу? Ошончо темсилеп жүрүп, эптеп чогултсаң, эптеп операция кылдырдым болду деп атсаң, ошол этаптын баарын өтсөң, ошол кездеги ал боюнча менин YouTube каналымда толтур эфирлер бар. Башыман өткөн окуялар, ошоктан көрсөңүздөр болот. Мына бүттү деп атсаң, кайра кел дейби? Окей, кайра келет экенмин да деп келдик. Келгенден кийин оказалось, что я беременна. Боюмда бар экен, мен 4 айда билгемдин балам менен баягы стресс, депрессия, баягы фокустун баары кызыңдан фокустун баары ошакта болуп, билгенде эмесин стресс болуп атканда эле жүрө бергем. И экинчи балам төрөлдү. Экинчи баламды кызымдан да оор диагноз койду. Еще дагы бир удар. Еще один удар. Еще днонун дносуна түштүм дагы бир жолу. И такая капец дедим да. Это вообще бүткөн история, бул бүтөбү депчи. Ушундай ойлойсуң, почему я дейсиң, эмне үчүн мен, эмне үчүн Кудай Таала ушунча кыйынчылыкты, ушунча сыноону мага берип атат? Ошондой суроо келет. Вот мен силерге азыр именно конкретно тяжелый суроо эмне үчүн деген ушундай суроо келет да. Ар бир адам өзүнө берет бул суроону. Аябай ушундай кыйынчылык болуп, кыйналып турган мезгилде. Ар кимдин өзүнүн историясы бар, ар кимдин өзүнүн окуясы бар. Но баягы итог, результат один и тот же. Адам ошол дноого баягы түбүнө түшүп кетет. Экинчи жолу түштүң, андан кайра бизнес чуркайсың, чыктың. И ошентип баягы цикличность 4 жолу уланды да. Анан ошондон кийин мен анан ойлонуп бир нерсеге менин жетип анан психологияга келгендегим. Негизи өзүн өзү өнүктүрүүгө адам психологияга жөндөн жөн келбейт. Вот что есть, то есть. Но в принципе көпчүлүк учурда адам динге деле конкретно бир проблемадан кийин келет. И психологияда деле ошондой проблемадан кийин келет. Так и есть. Жакын адамын жоготкондон кийин, банкрот болгондон кийин, же болбосо ушундай ден соолугунан конкретно бир эме болгондон кийин, проблема болгондон кийин, ошондон кийин адам ойлонуп баштайт да баягы. Зачем мен жашап атам? Зачем это происходит? Пока ошого жетмейинче адам ал сырын чыкпайт. Эмне үчүн адамга негизи сыноо берилет, допустим. Ошондон баштайлы, мындай түшүндүгө дно бар, конкретно дно, чыгасың, кайра түшүп кетесиң, чыгасың, кайра түшүп кетесиң. Вот это постоянно продолжается. И что с этим делать? Эмне кылыш керек муну вообще? О чем это говорит? Эмне үчүн бизге ошончо сыноолор берилет? Эмне үчүн ушундай татаал тагдырлар болот, окуялар болот, башында мен түшүнбөйт элем, вообще түшүнбөйт элем. Сразу эле биринчи суроо, почему, эмне үчүн мен, за что, за какие мои грехи деген ой келет да. Мен эмне кылдым сага деп ушунчалык Кудай Таалага тарынган состояние келет. Прям конкретно
кайранасың, отрицание болот, кабыл албайсың ал историяны. Жинденесиң, злость, прям ушунча жинин келип, нервиң кашайып, эмне кылам мен бул историяны депчи. Потом злосттан кийин, жинденгенден кийин принятие келет. Кабыл алуу келет. Акыр аягы, хочешь не хочешь, ал историяны принимать этесиң, кабыл аласың, потому что некуда деваться, уже келди, башыңа түштү, все. С этим ничего не поделаешь. Эч нерсени өзгөртө албайсың дегенчи. Принятие. Андан кийин анан чечими келет. Но адам эгерде ошол этаптардан өтпөй турган болсо, баягы биринчи келгенде шоковое состояние, жертва абал, и көпчүлүк адам ошол баягы эң биринчи келгенде эле жертва абалында чыкпай калат. Эмне үчүн мен жашоомдо ушундай проблема болуп атат, эмне үчүн, анан тигил күнөөлүү, анан бул күнөөлүү, анан тигил антпай коюп, бул мынтпай коюп деген историядан чыкпай калдыбы, ошол история силерде кайра кайталана берет деген сөз. Просто ким любой азыркы учурдагы любой ситуацияңарда алла, ким банкрот болуп атат, кимде финансовый кыйынчылык болуп атат, ким кредиттен башы чыкпай атат, кимде отношения начар болуп атат, неважно кайсылыктыр, кимдин ден соолугу болбой атат, пока сиздерде ошол жертва эмне үчүн мен бул күнөөлүү, тигил күнөөлүү деген историяда отурган болсоңуз, ал ситуациядан сиз ошол абалдан чыкмайынча сизде эч кандай өзгөрүү болбойт. Канча аракет кылбаңыз, эмне кылбаңыз, у вас там ничего не поменяется. Это первый шаг. Любой история келгенде адамга ошондой эле воспринимать этет. Ошондой эле принимать этет. Өзүңүздөр эле ойлонуп көрүңүздөр. Любой проблема болду, эмне үчүн мен дейсиздер. Кайра эле башталды баягы история. Неге менде ушундай проблема болот? Неге менде эле ушундай кыйынчылык боло берет дейсиңер дагы? Самая первая реакция ушундай болот адамда. Это нормально. Бул нормалдуу эле реакция. Бирок эгерде ошол историяда калып кете турган болсоңор, жертва абалында, анда чыга албайсыңар. Пока тигини күнөөлөп, муну күнөөлөп, ал күнөөлүү, бул күнөөлүү, мамлекет күнөөлүү, баягы квартиралар кымбаттап кеткенде, орустар күнөөлүү, мобилизация болуп кетип кымбаттап кетти деген история, допустим, продукты кымбаттап кетти, доллар өсүп кетти, ал күнөөлүү, мындай мировой мындай масштабтап отурган болсок мамлекеттин деңгээлинде. Дальше что? Үй бүлөнүн деңгээлинде отурган болсок, кайненем күнөөлүү, отношениябыз бузулуп атат, күйөөм күнөөлүү, мени түшүнбөй тукпайт, балдарым күнөөлүү дей бере турган болсоңор, бул история именно ошон үчүн азыркы учурдагы для себя напишите, мындай мээде жазган, мээде у меня вот такие проблемы деген, это одно, да, бул бир история. Конкретно мээңерде эмне деген күндө ойлорду ойлоносуңар. Негизи аял киши сарсаначыл болот, эркек киши деле болот, просто ал сыртынан билгизбейт. Аял киши вот өзүн жей берет, өзүн жеп түшкөндөн кийин тажагындан кийин күйөөсүн жей баштайт. Ушундай нерсе бар да аял кишиде. И прям отуруп алып азыр конкретно ручка дептер алыңыздар дагы. Просто напишите. Колумда күндөлүгүм бар экен, все что есть. Отуруп алып жазып чыгыңыздар. Телефондун заметкасына жазсаңар да жазып чыгыңыздар. Окей, хорошо. Мен жашоомдо азыр кандай проблемалар бар? Кредит бар, төлөнбөй аткан. Жолдошум менен мамилем начар. Кайненем менен мамилем начар. Булар мени түшүнбөйт, мындай тигиндей. Вот абсолютно все, что есть, напишите, кагаз бетине түшүрүп алыңыздар. То есть силер бул жактагы информацияны выгружать этесиңер. Жазып алганда кадимкидей мээңер бошоп калат. Могул жакта жүрө берген, монтип айланып жүрө берген. Потому что бул жакта мээңерде айлана берсе ошол проблема, башка нерсеге место калбай калат дагы. Ойлонойн десеңер дагы, ошонун чечимин чыгарайын, бир нерсе кылып решениясын табайын дегенге мээңер бошобойт дагы. И ошол кашада жүрө бересиңер, дальше больше. Выгрузите, чыгарып салыңыздар, алып туруп эле, моякта ойлорду алып туруп мындай чыгарып койгондой эле да, өзүнчө коюп койгондой эле. Жазсаңар, оюңар кадимкидей мээңер бошой түшөт. Вот конкретно бошой түшөт. Бул эң биринчи шаг. Андан кийин выгружать этип алгандан кийин жинденсеңер болот. Баягы баарын күнөөлөп бүттүңөр, анан жинденсеңер болот. Вот конкретно злость поднимается. Вот мындай болуп, антигил тигиндей болуп, антигил мынтип. Кимге жинденсеңер да ошого. Кудай Таалага жинденесиңерби, өзүңөргө жинденесиңерби, жакын адамдарыңарга жинденесиңерби, мамлекетке, вот
полностью злостьту нужно өзүңөрдөн чыгыш керек. Потому что эмоция, эгерде силерде калып кала турган болсо, он где-то копится в теле, ар кайсы жакта, смотря кайсыл ситуацияга жараша, там эркектерге атаңарга же болбосо апаңарга же болбосо жолдошуңарга биде болсо, ал женский оорулар менен чыгат. Миома, кист, анан азыркы толтура тилиң келбеген оорулардын баары бар. Ошол жактан чыгат. Эгерде обидалар болсо, ал копится, кийин онкология болуп чыгат. Вот онкология менен ооругандар аябай жашоосунда тарынган, же болбосо бир адамга ушундай бир өмүр бою мондай злость кармап тарынган адамдар да. Это копится, и вот тебе кайра өзүңөргө эле чыгат. Ал адамга эч нерсе болбойт, ал тарына бергиле, жиндене бергиле, ал адамга эч нерсе болбойт. Өзүңүзгө эле ошол эме болот да, минус болот да, өзүңөр эле кыйналасыңар анда. И ошондуктан болгон злостьти чыгарабыз. Абсолютно все, что есть, но чыгарганда дагы башка адамдарга эмес. Барып алып сен деген мени монтуп атасың, тинтип атасың, сен мени антип койдуң, тинтип койдуң. Нет, это не работает. Башка бирөөнө барып алып жиңир чыгарган, это вообще туура эмес история да. Экологичным образом кандай кылып жиңирди чыгарсаң болот. Для этого элементарно подушка бар. Подушканы чапкылагыла. Ким айылда тоодо жашай турган болсо эшикке чыгып кыйкыргыла. Вот у кого есть возможность. Кимге андай мүмкүнчүлүк жок болсо, шаарда турган болсоң, аттракциондорго барып кыйкыргыла. То есть вот высвободите мондай эмоциональная пустота келиш керек да силердечи. Биринчи оюңарды чыгарып алдыңар, оюңар кетти, но злость тут эмоция чыккан жок. Сөздөр менен жазганда эмоция чыкпай калат. Калп ал жактан. Ошондуктан эмоцияны чыгарабыз. Полностью, как умеете, как можете. Ар кандай техникаларды, практикаларды колдонгула. Эмоцияларды биз каким образом чыгарабыз? Разборлордо чыгарабыз, проработкаларды чыгарабыз, медитацияларды чыгарабыз. Вот кайсыл инструмент колуңарда бар, вот это все выгружаете, чыгаргыла эмоцияны. Потому что бул жакта калбаш керек. Это тоже нужно выйти. Эмоция, злость, жиңир келген, нерв болгон, ошол историянын баары чыгышы керек. Качан сиз ошол баягы жертванын баарын выгружать этип чыгаргандан кийин, эмоцияны чыгаргандан кийин, көпчүлүк учурда адам именно эмоциональная реакция берет да, любой нерсегечи. Эмоциональная реакция берген жакта толком результат болбойт. Эмоциональная реакция берген жерде адамдын мышлениеси отключается. Ойлонгонду унутуп калат адам. Только эмоция менен реагировать этип калат. Ошондуктан эмоцияларды өчүрөбүз, чыгарабыз. Аны просто блокировать этип болгон дагы болбойт. Все, я ничего не буду чувствовать, мен позитивное мышление кетем, мен анда аффирмация айтам, визуализация кылам, и все, проблема чыгып кеттим. Вы себе перекрываете тем самым, просто жаап коесуңар бул историяны. Эмоции перекрывать не надо, эмоция чыгышы керек. Билесиздерби, кимде адамда эмоция болбойт, кандай адамда эмоция болбойт, кандай адам жинденбейт, сүйүнбөйт деген история, өлүп калган адам. Вот эгерде сизде эч кандай эмоция жок болсо, абсолютно никакой, ни радости, ни злости, как зомби жүрүп калган болсоңуз, демек сиз тирүү эмессиз деген сөз. Вы сами себя убиваете, өзүңөрдү эле өлтүрүп атасыңар деген сөз. Бир гана өлгөн адамда эмоция болбойт. Тирүү адамда всегда эмоция болот, и это нормально. Бул нормалдуу көрүнүш. Эмоция всегда болуш керек тирүү болгондон кийин. Өлгөн адам менен тирүү адамдын айырмасы ошол. Ошондуктан эмоцияны чыгарабыз, андан кийин уже принятие ситуацияны уже кабыл аласыңар. Вот ушул этапка келгенде, келсеңер, все уже чыктыңар дей бергиле. Качан баягы жертвадан чыктыңар, эмоциональный историядан чыктыңарбы, принятияга келсеңер, все, бул историядан чыгасыңар. Принятие, кабыл алуу, жашооңор кандай болуп аткан болсо, эмне болуп аткан болсо, неважно кандай жопада турасыңар азыр, неважно кайсыл жерде жүрөсүңөр, но эгерде силер ошол историяны кабыл ала турган болсоңор, ооба, менде ошондой болот. Ооба, мен вот так и происходит. Ооба, мен ошондон чыга албайт. Вот действительно принятие, жөн айтып коюш эмес, осознавать, ошол бул жака жеткирүү. Блин, действительно, я ошондой история, действительно. А баягы жиндене бергенде это не принятие. Вот, ушинтип анан касынан чыга албай, анан тигинтип анан мынтип, это не принятие. Просто осознанно мындай. До себя довести мысль, бул жака түшүшү керек да. Монета должна провалиться. Жетиши керек ар жака. Ала ушундай история болот. Мен ушул историяны чыга албай атам, ушундай кыйналып атам. Принятияга келгенде, качан сиз ошол историяны кабыл алып баштаганда, ар жакта решение өзү эле чыгат. Решение само собой чыгат. Если решение чыкпайса, демек сиз принятияга кабыл алууга келе элексиз деген сөз да. Вот 4 эле этап. Жертва,
эмоция, злость обычно, принятие и решение, все. И бұл этаптарда адамдар вот биринчи этапта калып калат, анан экинчи этапта калып калат. Бир менен экиден чыга албай эле принятияга келбей эле кыйнала берет. Качан сиз принятие кабыл алууга келгенде, тем самым что вы делаете, баягы Кудай Таала менен бул аалам менен дүйнө жүзү менен күрөшкөндү токтотосуңар. То, что вы сейчас делаете, допустим, канча аракет кылсаңар дагы, эмне кылсаңар дагы результат жок, проблема чечилбей дагы деле ошол иштерде жүргөн болсоңор, демек сиз өзүңүздү Кудай алдына коюп алдыңыз деген сөз. Демек сиз жашооңузду полностью контролго алып алдыңыз деген сөз. Контролдоп атам деген сөз да. А на самом деле сиз эч нерсени контролдой албайсыз. Вот абсолютно эч нерсени контролдой албайсыз. Сиздин организм кандай иштейт, тырмаңыз кандай өсөт, чачыңыз кандай өсөт, көзүңүз кандай көрөт, тамак ичкенден кийин ашказаныңыз аны кандайдан переваривать этет, контролдой албайсыз. Вы ничего не контролируете в этой жизни. Бул жашоодо сиз эч нерсени контролдобойсуз деген сөз. Мурун жолдошум ушул нерсени көп айтат эле, мен өлө нервим окшой келчү да. Ошол кезде эмоциональный реакция Кудай Таала каалабаса, бактан бир дагы жалбырак түшпөйт дегенди ушунчалык кабыл алчу эмесмин мен. Каждый раз ошону айтат болчу, почему-то бирок каждый раз ошону мен нерв болуп кабыл алчумун да. Ушундай реакция кылчумун, что я настолько не принимала вот эту реальность. Вот действительно, Кудай Таала каалабаса, бир дагы жалбырак бактан түшпөйт. Понимаете? Это настолько сиз контролдобойсуз деген сөз. Айтышыңыз мүмкүн, мен деле барып бир жалбырак жылып алам деп. Бирок Кудай Таала каалаган үчүн сиз ошону барып жылып алдыңыз деген сөз да. Баягы еще дагы бир эмени эстеп кеттим. Бир притча бар да. Радиого бир айым кыйрылат экен да, Кудайга шүгүр, өзү мындай Кудайга ишенген айым экен да, мен бармын, ден соолугум чың, ушунча бала бакчам бар, көп балалуу экен да, көп балам бар, бирок азыркы учурда жашоомдо кыйынчылык болуп атат. Баягы жумушуман кыскартылып кеттим, акчам жок, балдарым ачка калды, жардам сурап кайрылдым эле дейт да. Бирок бардыгына шүгүр дейт. Анан бир атеист көрүп калат, анан бай киши болот да, аябай бай киши. Анан атеист Кудайдын бардыгын мен сага тескеринен, Кудайдын жоктугун мен сага доказывать этем дейт да. Мен сага доказывать этем. Мен сага анан баягы эмесин айтат, жардамчысын айтат, толтура продукт алып бар ошол аялга. Продукт алып бар, бер. Анан ким берди десе, дьявол берди, шайтан берди деп айт дейт да. Шайтандан келди бул депчи. Анан хорошо деп дейт, эртеси алып барат. Анан алып барса, тиги аял рахматын айтып анан сурбайт. Анан тиги сурайт да, тиги жардамчысы, продуктуну ким берип жиберди деп сурбайсызбы депчи. Сизге кызык эмеспи бул десе, аял айтат да, мага бул нерсе кызык эмес. Эгер Кудай Таала каалай турган болсо, анда шайтан дагы Кудайдын айтканын эме кылат, аткарат деп элестетиңиздер. Если Бог захотел, значит, дьявол делает то, что он хочет. Элестетиңиздер, ошентип жооп берген экен да. Болбосо тиги атеист вот мен шайтандан келдим деп бергиси келген. А вот как получилось, каяктан буйруп койду. Ошондо дал ошондой жол болсо дагы буйруп койду деген сөз да. И бул жактан про контроль. Качан адам жашоосун өзүнүн бардыгын контролдогондо, мен өзүм билем, өзүм чечем. Контроль деген кандай? Бул деген постоянно эме сильная голова деп коет. Постоянно ойлоно бересиз, азыр мону кылсам мондай болот. Азыр могул зарплатам келет, мен мога коротом. Акчаңыз келе элек, уже коротуп койдуңуз, акчасы жок отуруп калдыңыз. Азыр бул история болот, муну кылам, тигини кылам. То есть это постоянный контроль. Любой нерсени контроль кыласыз. Бир нерсе не то кеттиби, нерв болуп баштайсыз. Уже башталат. Бир нерсени ошентип алды, нерв болуп баштайсыз. И бул жактан адам өзү түшүнбөй, өзүн Кудайдын ордуна коюп алат да. Вот абсолютно. Мен өзүм баарын билем, баарын чечем, проблемамды чече алам. Анан Кудай Таала айтат, хорошо, пожалуйста, решай. А в итоге ничего не решается. Потому что бардык эле нерсе сиздин контролуңузда эмес. Сиз ошол сизге ошол мүмкүнчүлүк келиш үчүн, акча келиш үчүн канча деген адамдар менен биз баягы коомдо жашагандан кийин канча деген адамдар менен ошондой мындай болуш керек да, контакт болуш керек да. Канча деген адамдар ошого мындай айтканда салымын кошуш керек сиздин конкретно бир каалооңуз ишке ашыш үчүн. Элестетиңиздер. И тем самым сиз эмне кыласыз? Өзүңүз контролдогондо мен өзүмдүн жашоомду өзүм контролдоп алам. Мен жалгызмын. Я сам что-то сделаю. А коом болгондон кийин адам, коом жок, башка адам жок, эч нерсе кыла албайт.
абсолютно ничего не может сделать. Жалгыз эч нерсе кыла албайт. Элементарно сиз азыр көрүп отурган телефон адам ойлоп тапкан. Сиз ушул видеону көрүп атасыз, муну да адам ойлоп тапкан, сиз ойлоп тапкан жоксуз деген сөз да. Понимаете? И таким образом адам эмне кылат экен, өзүнө просто чересчур баягы Кудайдын ролун алып алат да кыйнала берет. Просто кыйнала берет. Эмне үчүн мындай историялар бар? Конкретно бир переломный моменттерде, ушундай жашоон кыйналып ушундай моменттерде байкасаңыздар, көбү динге келет. Айымдар хиджабка келет. И ошондон кийин байкасаңыздар, действительно все начинает меняться. Неге? Анткени ал Кудайды таанып билгенден кийин мен оказывается эч нерсе кыла албайт экенмин да. Он коронасын чечет да. Это баягы все, я ничего не умею, мен эч нерсе билбейм деген историяга келгенде, вот тогда у человека начинается изменение. Оказывается, мен эч нерсе билбейт экенмин, мен эч нерсени контролдой албайт экенмин. Я сдаюсь. Вот. Мен баш ийемин, я сдаюсь. Качан сиз ошол состоянияга келгенде, неважно, дин аркылуу келесизби, хиджаб аркылуу келесизби, же жөн эле келесизби, ошол осознанияга. Сиз уже эмне кылган токтосуз, баягы Кудай Таала менен кошо жарышканды, ага каршы турганды токтотосуз. Вот элементарно. И азыр көпчүлүгүңүз айтышы мүмкүн. Нет, мен динде жүрөм, мен хиджаб кийем, же болбосо намаз окуйм, же болбосо Кудайга ишенем. Кантип эле мен Кудайга каршы турайын деп. Кантип эле ошондой болуп калсын. Мен постоянно тигини кылам да, муну кылам да, мындай кылам да. А на самом деле все таки есть. Просто перестаньте контролировать, контроль токтотуңуздар. Сиз эч нерсе кыла албайсыз бул жашоодо. Кача эртең менен ошол таңдын аман атасызбы билбейсиз. Азыр кетип баратып машинада авария болуп кетип өлүп каласызбы билбейсиз. Эмне менен? Үмүт менен кетет адам. Надежда менен, вера менен, ишеним менен кетет. Эч нерсе болбойт деген. На самом деле сиз билбейсиз аны. Контролдой албайсыз. Туурабы? Кандай историялар болуп калган. Анан кийинки нерсе, все случайности не случайны. То есть случайный жашоодо эч нерсе болбойт. Мындай кылыңыздар да. Контролду кое бергенден кийин попробуйте отпустить контроль. Контролду, мисалы, азыркы мына психологияга алып келе турган болсо, как это дегенде, служение людям дейт да. Өткөндө бир эфирди көрдүм. И ошол жактан мене вот так тык жетти да. Контролду кое бергиле. Сдайтесь дейт да, сдавайтесь. Силер эч нерсени контролдой албайсыңар. Кантип дегенде, баягы саждага жыгылат го намазда. Вот точно ошол жерди көрсөтөт. Мына ушинтип, колуңарды жерге коюп, башыңарды жерге тийгизип, ошентип Кудайга сдаетесь дейт да, баш ийесиңер. Понимаете? Бул бизде динде бар нерсе. Ислам дининде бар нерсе. Просто сдайтесь дейт да. Мен эч нерсе кыла албайм, мен эч нерсени контролдойм, мен багым. Понимаете, как это работает? Мен ошондо отуруп эле калдым да, вообще мондой эле в шоковом состоянии. Бул намазга чыгылганда ушул эмеде. Ушундай кыласың депчи. Анан вот в чём дело. И до меня доходит, да? И бирок из головы, когда мы делаем все из головы, ушинтиш керек турбайбы? Все, мен бардым ошенттим. Это не сработает. Эмне үчүн баягы көпчүлүк адам деле парз намаз окуш керек. Что идет из головы. Жүрөктөн кеткен жок бул. Мээден кетип атат. Мээден кетип атат. Ошого жараша адам результат албайт. Мээден кеткенде уже через контроль. Азыр мен намазга жыгылсам ишим оңой болот экен. Азыр мен эгерде бүт баарын мындай контролду кое берип койсом ишим оңой болот экен. Так, мен контролду кое берип коеюн. Элестетип коеюн да, контролду кое бердим да, деп из головы кете турган болсоңор, все, у вас ничего там не сработает. Жүрөктөн кетиш керек. Любой нерсе жүрөктөн болуш керек. Из сердца. Жүрөктү ачыш үчүн бул жаштагы чоң коронаны чечиш керек. Мен кылам, мен колуман келет, мен кыймын деген нерсени. Даже если мен эч нерсе колуман келбей калды, мен эч нерсени түшүнбөй калдым, я не знаю, что делать, но бир нерсе кылышым керек деген истеде жүрсөңүз, при этом жашооңуз өзгөрбөй аткан болсо, при этом, допустим, ишиңизде болсо, ишиңиз жүрүшпөй атса, клиентиңиз жок болуп атса, же болбосо жумуш таппай атсаңыз, киресеңиз көтөрүлбөй атса, просто сдайтесь. Мен эч нерсени билбейм. Я ничего не контролирую. Я ничего в этой жизни не знаю. Же болбосо мен силерге азыр мындай айтып берем да. Азыр мен мону кылсам, точно результат болот. И идете что-то прорабатываете, там медитация кыласыз, же болбосо да бир курска катышасыз. Вот курска катышкан айымдардын историясы — это завышенное эго. Баягы мондай келейген коронанын башына келип, азыр окуп барат экенмин, жашоом өзгөрүп кетет экен. Азыр окуп барат экен, мондай результат алат экенмин. Мен азыр даже результат гарантия бербей калдым. Мисалы, разборго келесиң,
100% мындай результат аласың деп гарантия бербейм, анткени мен мындай айта алам эмесмин. Я это не гарантирую. Мен деле силерге окшогон эле пендемин, силерге окшогон эле адаммын. Мен просто силерге өзүм билген билимимди берип атам деген эле историяга өттүм да. Биринчи ушул сөздү укканда дагы аябай сопротивление болдум. Кантип эле результатка гарантия бербейсиң, результат болуп атпайбы депчи. Как так? Это же невозможно. Антисе элдер на что тогда люди приходят депчи. Эмне алат анда мен результат бербесем? А кто я такая, чтобы другим ошо результатты эме бергенге, обещание бергенге, результат гарантия бергенге мен киммин, мен башка адам жашоосуна кантип таасирин тийгизе алам деген история да. Понимаете? И из курстан курска бара берген история, это тоже про эго. Мындай айтканда муну эго деп коет. Эго, завышенное эго. Кудай таала менен мындай тең тайлашкандагы история, дагы бир түшүндүрмөсү бул эго. Эго деп кыскача айтканда. И мындай болот да. Ай сайын, допустим, курстарга катышасыз, улам бир нерсени проработка кыласыз, улам бир нерсеге барасыз. Вроде бы, но ситуация не меняется. Менде ушундай история болду. Бул эмеден чыгып баштаганда уже так все, мне вот это надоело, жертвадан чыктым, злостьтан чыктым, уже принятие келгенде я уже, оказывается, ничего не могу изменить. Окей, кабыл алдым ошол историяны, бул историяны өзгөртө албайт экенмин, но что я могу сделать? Окей, хорошо, эми кабыл алгандан кийин, ладно, ушул история болуптур, эми эмне кыла алам, менин колуман эмне келет деген историяга келгенде, как я могу это решить, мен канча аракет кыла алам ушуну чечиш үчүн, а не так, чтобы бороться деп. Көп жерден байкасаңыздар, нужно бороться с раком, нужно бороться с жизнью деген сөздөр борьба, күрөш деп атат да. Жашоо менен күрөш дейт. Бул жашоого канча жыл болду, сиз канча жылдан бери жашап атасыз, эч качан сиз жашоону жеңе албайсыз, бул аламды жеңе албайсыз. Жер жүзүнүн пайда болгонуна канча миллион жыл болду, а сиз канча жыл жашап атасыз, жеңе аласызбы, жеңе албайсыз деген история. Бул кумурска менен чоң киши күрөшкөндөй эле да. Сиз кумурска болуп каласыз бул жактачы. Эч нерсе кыла албайсыз, ничего не измените, эч жака жакшырынып качып да кете албайсыз деген история да. Принятие качан ошо кабыл алууга келгенде, я просто начала делать то, что я хочу. Окей, это есть надо, могу принятие келгенден кийин мурун жертвада жүргөндө, анан злостьта жүргөндө из состояния надо жүрөсүңөр. Так, карыз бар, надо, жабыш керек деген история. Элементарный карыз темасына келе турган болсок. Либо башка история жашоодо деле. Мону керек, тыныгыш керек. Это состояние надо. Анан состояние хачуга өткөндө, качан я уже принятие келди, уже кабыл алдым, ладно, ушу проблема бар экен, и что я могу это сделать? Что я хочу сделать? Мне кылгым келип атат на самом деле. Блин, ушу карыз эртерээк жапкым келип атат, чтобы окей, карыз жапканда эмне кылам? Чтобы мол нерсени кылыш үчүн, мол нерсеге жетиш үчүн, допустим, карыздын аркасында турган история. И начинает карыз жабыш керек деген эмес. Карызым жабылса, анын ар жагында мен мисалы үй алмакмын, же болбосо машина алмакмын. Окей, я хочу машина алыш үчүн эртерээк карызымды жаап бүтөйүн. Карызымды жаап бүтпөй, кантип мен машина ала алам? Это кайра эле мээми желе берет да, жактан дейсиңер дагы. Фокусту койдуңар на машину, допустим, да. О, я хочу машину. И ошол хочу деген состояниеда у вас все уже идет быстрее. Анткени уже күрөшпөй калдыңыз. Уже баягы жинденбей күрөшмөй деген нерсе жок. Уже принятие тотально кабыл алдыңар историяны. И ошол жактан у меня пошли конкретные результаты. Я помню, киречемди 4 эсе 5 эсе көтөрдүм да. Вот конкретно мындай жүрүп бирдей жүрүп эле, канча 2 жыл бирдей мондай бир кирешеде жүрүп эле резко мондай көтөрдүм. Я там удержалась 2 месяца, 2 ай жүрдүм, азыр ошо дептеримде бар даже. 2 ай же 3 ай кармалдым, 2 ай ровно кармалдым. Ошол историяда ошондой доходто конкретно целдериме жеттим. Эң биринчи эле цель машина болду, машина алдык. Биринчи машинабызды. Ошол цельге жеттим. 2 айдан кийин пошел откат. Чүп калдым дагы 2021 августта башталган окуя, мына 2023 августтан бүттү. Мына 2023 азыр сентябрь болду. Ошол история августтан бүттү. Вот абсолютно. Мындай история болду да. 2 жыл бою мен эмне кылдым? Ал жакта уже замри состояние чыгып калдым дагы. Шаардын чекесине көчүп кеттим. Я просто дома сидела целыми днями. Эч нерсе кылбай келдим. Вот я замерла, да. Замри состояние, когда эч нерсе кылбайсың. Энергияң жок, күчүң жок, эч нерсеге көңүлүң жок, кылайын десең акчаң жок. Короче, ушундай история да. Аябай сложная история. И баягы
жашоомдо кызыгып кетип баштайт. Мага эмне кереги бар, эмне кереги бар, зачем мне все это, анан кылдым, анан эмне результат алам, чтобы что, а для чего мне это надо, окей, кылдым, анан и чё деген история келди. Все, уже сиз уже ошол состояние чүктүңүз дей бериңиз да. Состояние замри. Окей, жаңы машина алдым, ничего стало. Үй алдым, ничего стало. Эмне ойлонам деген историяга түшүп кеттиңизби? Ал жакта уже этап выживания болуп калат. Лишпы бул айдан кийинки айга чейин убакыт өткөрүш керек. Бүгүнкүдөн эртеңкиге чейин убакыт өтүш керек. Эптеп квартплата төлөнсө болду, эптеп коммуналкаң төлөнсө болду, эптеп жашасаң болду, продуктуңа жетсең болду. Больше и не надо. Ошондой историяга түшүп кетесиңер да. И там именно ошол моменттерде адам эмне кылат? Именно ошондой моменттерде адам как-то өзүнө келиш үчүн, өзүнө мотивация алыш үчүн өзүнө проблема создавать этип баштайт. Көпчүлүк учурда бул карызга келип кетет адам. Это очень частая история. Мындай внешний мотивация табыш үчүн, какой-то бир радость жизни алыш үчүн. Ошол эле үйдү ипотекага алып алат, машинаны в рассрочку алып алат, телефон алып алат в рассрочку, и еще там бытовой техника алып алат в рассрочку. Нужно же как-то себя внешний мотивация берип өзүңөргө мындай кандай десем, жашоонун яркостун кушуш керек да. У вас-то не получается, энергия жетпейт, акча жетпейт. И что есть? Кредит есть, ипотека есть, процент есть. Все алдыңар, и вот, пожалуйста, еще больше. Кайра создаете, кайра эле эмне болсоңор, айдан келип кайра жертвага түшөсүңөр, кайра злость, и вот так по кругу жүрө берет адамчы. Айланып тегеренип жүрө берет. Поэтому любой ситуациядан эмне кылабыз? Просто признаем, ага менин колумдан келбей калды. Ага мен кыла албай калдым. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Деп жата албастан, принять ошол историяны, ошол ситуацияны принятияга келебиз. Мы принимаем. Качан сиз принятияга келгенде, когда вы принимаете, ал жакта уже маяктан мээңер иштеп баштайт. Генерирует что-то, ойлорду, идеяларды, что-то начинается. И вот бир ай мурун мындай история болду. Я вот сижу дома. Я понимаю, что и толтура проработка кылдым ошо 2 жыл ичинде. Кстати, ошол 2 жыл ичинде кылбаган проработкам калган жок менин. Любой инструментти колдонуп көрдүм. Бывало даже да жанагы экстрасенс, көз ачык деген инстаграмда толтура, анан колуң менен көрүп берем, анан сүрөтүң менен көрүп берем дегендерге чейин кайрылайын деп барып токтогон күндөрүм болгон. Аягында бул мурунку бир эфирде айткам, эмне болуп токтоп калдым, бирөөнүн ушундай экстрасенс анан будущийни айтып берем, анан жолуңду ачып берем, анан эмне кылып берем деген историяларга, это уже крайний случай да, жок колуңан келбей калганда бара турган. Бирөөнүкүн карасам, эмеси аккаунттун аты Азазель деп турат да, анан артында прям шайтандардын фигурасы бар экен да. Ошондо тиктеп өзүмө келдим да, что я делаю, мен ширк иш кылып атам, болбойт бул нерсе. Азыр мен ушул историяга кире турган болсом, это темная сила. Я расплачиваться буду еще больше дедим да, өзүм токтоттум да. Ошондо жетти. Ошол мисалы жанагы экстрасенстер, жанагы көз ачыктар, вот история, каким образом они работают, ошол информацияны поледан каяктан алышат алар өзү. Каяктан сиздин жашооңузду точно айтып берип коюп атпайбы, анан ошолордун инструменттери иштеп атпайбы деген дагы бар да. Это тоже есть такое. Алар именно өзүнүн, видите, это темные силы, мындай айтканда, черная магия менен иштейт. Черная магиянын результатында сиз результат аласыз жашооңузда, но кайра 10 эселеп, 100 эселеп төлөп бересиз, кайтарып бересиз. Вот в чем дело. В моменте сонун результат алышыңыз мүмкүн, в моменте там 100 000 таптыңызбы, 100 000 акча керек болду, 100 000 келди, кайра миллион кылып төлөп бересиз аны. Мындай айтканда, кайра аркаңардан кетет алчы. Ошондуктан ал нерседен алыс болуңуздар. Мен ошол фигураны көргөндөн кийин өзүмө келдим. Анан башка инструмент издеп баштадым. Анан разборлорго келип та калдым. И разборго келгенде дагы у меня же эго раздутое, у меня же корона, мен баарын билем да. Баягы баарын билесиң, бирок эмне үчүн сенде акча жок деген история болду. Это меня задело, я говорю, да, я много чего знаю, но почему мне денег нету деген история действительно ойлондурат да. И ошол историяга келгенде разбор темасын үйрөнүп баштадым. Как раз разбор темасын үйрөнүп, күндө разбор кылып калдым. Абсолютно ал кезде разборлор 5000 сомдон турат эле. Күндө даже 2 разбор кылат элем. Март 2022 болуш керек эле, по-моему, жай. 2021, 2022 забито. Күндө разбор кылам, күндө разборго барам. Ушундукта эмечи, өзүм разбор кылам 3 күндө бир жумада бир өзүмө разбор кылам. Үйрөнүп алдым да анычы.
И сейчас я всех бүт барын по местам расставлю, все бүт барын оңдоп коем. Что-то у меня ата энем не то жашаптыр, что-то в роду у меня слишком много баягы историялар бар экен. В роду что-то баягы жашоосун туура эмес жашагандар бар экен. Ошонун баарын азыр оңдоп салам деп я в этом каше варилась, да. И это о чем говорит? Это тоже эго. Настолько завышенное эго, что мен азыр силер апа ата, чоң ата чоң эне, тайына тай ата, еще жети атам, силер туура эмес жашапсыңар, азыр мен силердин жашооңорду оңдоп салам. Силердин баягы кармаңарды оңдоп салам. Это тоже про раздутое эго. Башыңа коронаны кийип алып, Кудайды ордуна туруп алгансың, сенин жашооң туура эмес, мен сенин жашооңду оңдойм деген история болуп атпайбы? И ошол историяга кирип кетипмин. И аны айтса дагы признавать этпесиң. Нет, деп жана кийин көрүп баштадым. Вот разборлор деген, расстановкалар деген ушул десе дагы принимать этпейм. Жок депчи, мен өзүмө кылып атпаймынбы? Это начинает давать результаты. Действительно, сонун результаттарды берди. Бүт сферадан результат алдым конкретно. Но в какой-то момент это тоже сломалось. Ал дагы сынып калды. Разбор кылсаң деле баягы иштебейт да. И ты не понимаешь, блин, что происходит? Что тут поломалось? Башка инструменттер колдонуп баштайсың. Иштейт дагы, и через какое-то время это тоже ломается. Господи, что происходит вообще? Бул постоянно баягы курстарга катышкан адамдар өтө жакшы түшүнөт. Мен азыр мына могу курска барсам, сонун болуп кетет. Азыр могу курска барсам, сонун болуп кетет. Мен ушинтип аябай көп курс өткөм, карантинде баштагам. Ай сайын 20 миң, 30 миңге чейин курстарыма салат элем. Обучениега салат элем. Тиги курска барам, тиги бул курска барам. Андан результат алдым, мындан алдым, еще дальше. Ушинтип жүрө берет элем да. Курстун аркасынан курстун колоп жүрө берет элем. Азыр результат алам деп. Но ошого жараша, конечно, результат аласың в моменте, но бүткөндөн кийин баягы все сходит на нет дегендей да. И окей, разбор иштебей калды дедим. Что дальше делать? Я не знаю. И кайра баягы замри состояние. Замираешь, ничего не знаешь, что делать, энергия жок, күч жок, эч нерсе кылганга реализация жок, акча жок. И такая сидишь, да, что вообще происходит, что с этим вообще делать? И ошол моментте еще больше баягы проблема көбөйүп баштайт. Тиягынан, биягынан. Короче, днонун дносуна түшүп кетесиң. Вроде бы казалось бы, бир эле жагынан проблема башталды. Нет, тияктан по всем фронтам проблема башталат. Эмне ошол история тааныш. Вроде бы бир эле кенен эле нерседен башталган. Кенен эле мындай проблемалар моундай раздутый болуп кетти да. И ты не понимаешь, блин, что с этим делать? Вообще, что это такое? Что вообще происходит депчи? Бир жагынан карасаң балаң ооруп жаткан болот, бир жагынан карасаң күйөөң менен ушуп кеткен болосуң, бир жагынан карасаң акчаң жок, бир жагынан карасаң там коммуналка, квартплата келатат, дагы еще бир нерсе келатат, төлөш керек. А у тебя ничего нету. Голой жопамен отурасың да, если так сказать, да? И не знаешь, что с этим делать. Вообще, куда идти, куда бежать, не керек, непонятно. Вот ушундай историялар аябай көп болот. Адамдар ушундай историяларды жылдап деле отура берет. Где-то жакшы болуп келип, анан кайра падает, жакшы болуп келип, кайра падает, и в один момент логика боюнча көтөрүлбөй калат да. Мындай скачок болот. Именно ошол моментте мындай да, Кудай Таала бизге знактарды берет. Знаете, знактарды, чтобы мы вышли из этой истории. Ошол историяны чыгыш керек, это так уже по-другому не может быть. Түйүнү түшүп калганда, если сиз кайра эле жертвага түшүп кете турган болсоңуз, если сиз кайра эле баягы жинденип мерт болуп баштай турган болсоңуз, ал историядан чыга албайсыз. Еще больше чөгөрүп, еще больше баягы чөгүп бараткан адам моунтип энергиясын восплескивать этип атса, чөгүп кетет деген история да. Мындай успокаивать, паникага калтырбай, эч нерсе кылбай, мындай тынчтанганда адам чөкпөйт да. И вот адам эмне кылат, болгон энергиясын монтип кетирип салат, чарчап калат аягында уже, и все чөгүп кетти. Ошол история да. Именно когда если у вас конкретная жопа сейчас, прям из всех щелей каягынан болсо дагы жопа болуп атса, вообще не могу вылезти, айлар өттү, жылдар өттү, кылымдар өттү болуп кетсе жашооңордо, поздравляю, значит, у вас переход в новую реальность. Переход деген эмне? Что это такое вообще? Допустим, адамдын мындай кааласы бар. Мен деген үй алгым келет, машина алгым келет, бизнес леди болгум келет. Айымдардын запростору да. Жакшы жашоодо жашагым келет. Мисалы, азыр керешем 50 миң, керешем там 200 миң алгым келет, миллион алгым келет деген историялар бар. Анан адамдын психикасы, адам өзү анчалык сумманы көтөрө албайт. Сизде азыр
канча акчаңыз бар болсо, ровно сиз көтөрө ала турган сумма бар сизде. Если сизде вообще доход жок болсо, значит сиздин психикаңыз вообще акчаны көтөрө албай эле, сиздин энергияңыз көтөрө албай эле деген сөз да. Это просто не выдерживаете, не вывозите анча нерсени. И поэтому сизде ровно канча болсо ушунча бар деген сөз. И сиз мисалы азыр конкретно жоподо отурасыз, и сиз хотите тияктан айда эң салып атасыз, мындай айткандачы, 0 сом менен отурасыз, и вы хотите там 100 миңге чыгыш керек деп ойлонуп атасыз. И вы не знаете, өмүрү 100 миң таап көргөн эмессиз, же болбосо качандыр бир убакытта бир ошол сумманы тапкансыз, и вы хотите это повторить. Либо баягы башыңыздан аттыргыңыз келип атат да. Вы это хотите, но у вас не получается. Почему? Потому что психика не выдерживает. И у вас начинаются проблемы. Сиз канча мондай чоң нерсени каалаган сайын, канча мындай умтулган сайын сизде еще көп проблема боло берет. Кимге ошол история тааныш. Вроде бы я хочу это, ошого баратам, но почему-то у меня идут откаты. Жакшы эле бир нерсеге акча чогултайын деп атам, то это поломается, то здесь поломается, то тиги расход, то буга расход. Вообще малочисленный расходдун баары чыгып баштайт. Менге тааныш ушул история. Вроде мына дегенде эле жаңы эле либо ниет коюп мына моуну азыр жабайын карызым деп баштадыңыз, тенеңиз сынып калды, мунуңуз сынып калды, жака жамандык жакшылык болуп кетти, дагы бирдеме болуп кетти, ышылса дагы абсолютно толтура историялар болот. И вы не понимаете, господи, что это депчи. Неге мен оңолоюн деген сайын проблемам көбөйөт деп. Вот ошол кезде у вас происходит переход на новый уровень. Переход дегенде сиз баягы конкретный мындай 50 миңден, допустим, 200 миңге чыккыңыз келип аткан болсо, доход элементарно примерно ала турган болсок, ошол жака чыгыш үчүн сиздин эмеңиз даяр болуш керек. Сиздин өзүңүздүн денеңиз даяр болуш керек, психикаңыз, мээңиз даяр болуш керек, и айлана чөйрөгүңүз даяр болуш керек ошол сумманы келиш үчүн. Потому что мээ настолько адамды защищать этет, сага ошол акча келсе, ошол целиң келсе, сен өлүп каласың дейт да. Значит, биздин мээбиз бизди өлүмдөн защищать этет. Он боится, что мы умрем. Биз айтабыз, вот элестетип эле дейм да, хорошо, 200 миң доходко чыктыңыз, өзүңүздү кандай сезип атасыз? Ой, мен өзүм сонун сезип атам, мен жыр кап балдарым менен жүрөм, саякаттап жүрөм, тинтип атам, мынтип атам. Это одна часть, то, что вы хотите видеть. Сиздин сознанияңыз, сознательно сиз ошол нерсени каалап атасыз. А подсознаниеңизде совсем другая картина, ошонун антоними жатат. Там страх, боль, развод, одиночество. Подсознаниеда жаткан программа, вот это будет проигрываться сиздин сознание. Эгерде адам каалаган нерсесин ала берген болсо, было бы скучно жить. Всем бы стало бы скучно, и все бы, лучше, я все уже видела, зачем мне жить, деп, душа бы просто ушла. А подсознательно там очень много боли лежит. Так, азыр мен 200 миң доходко чыксам, жолдошум менен урушуп кетем, күйөөнүм мага кереги жок болуп калат. Зачем мне такой муж? Я сама себя буду обеспечивать. И толтура вот эта история. Карызымды жаап салам. Карызым — это мой смысл жизни. Бул менин жашоомдун маңызы да. Карызымды жаап салсам, значит, мен өлүп каламбы? Значит, карыз жаппаш керек. Значит, еще нужно оттягивать. И подсознательно толтура программалар чыгарат. Одна часть, которую вы хотите, а на самом деле реальность вторая часть. И баягы ошол историяларды нужно уметь выдерживать. Новый уровеньге чыгып баратканда, кайра откат кетип баштаганда, адамда проблема көбөйүп атканда, адам эмне болот? Кайра барып жертвага түшөт. Вот, андай болду, мындай болду, тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү. Злость, эмоции поднимаются, негативные эмоции поднимаются. Просто монтип көтөрүлө берет, прям буруйт. Кайра биринчи баягы баштаган жаңага жетип калдыңарбы? Всё. То есть каждый раз улам жаңы уровеньге чыгам дегенде, улам жаңы бир нерсени каалайм дегенде, у вас всегда будет это. Всегда ушул этаптан өтөсүздөр. Жертва, негативные эмоции, принятие, решение. Кабыл алуу, анан ошо кабыл алгандан кийин уже какое-то решение. И в конце результат. А биз ошол результатка жете элек жатып эле, биринчи, экинчиде эле болотодо эле жүрүп жатам. Бул жактан, когда вы уже бүт баарын жаздыңар, негативный эмоция бүт баарын, что вас волнует, жертва состояниен жаздыңар, эмоцияны чыгардыңар, принятияга келдиңер, и ошол жактан нужно наблюдать. Окей, как интересно. Что-то это очень интересно. Мисалы, кредитиңер бар, силер досрочно жабайын деп иштеп тытынып баштадыңар. У вас получается, вы зарабатываете, келип атат ошол акча сизге. Ошону жапканга. Но почему-то у вас уходят расходы, бияка кетип калат. И кайра нолдо туруп калдыңар. Кредитке деген акчаңар башкага кирип кетти.
Сен такая анан нервге баштайсың анда вот жагайын десем ушундай болуп калып анан тияка кетип калып анын баарын мындай четке чыгаргандан кийин карасаңар принятияга келгенде анан ойлонуп баштайсың окей очень интересно а эмне үчүн мен ошо кредитти жапкым келбей атат кредитти жаап салсам эмне болот что произойдет плохого эмне жаман иш болот деген вопросту начинаете задавать себе что плохого случится и ошондо анан подсознанияңар мээңер анан информацияны берип баштайт силерге эмне үчүн жаппай атасыңар в чем ваша там выгода лежит либо эмне үчүн сиз ушул историядан чыкпай атасыңар до сих пор ушундай отношенияда жүрөсүңөр силерге жакпаган либо до сих пор силерге жакпаган адам менен жашап жүрөсүңөр либо чыдап жүрөсүңөр неважно там какая история либо до сих пор ошол жумушуңардан кете албай жүрөсүңөр и мээңер уже подсознаниеңар чыгарып баштайт вот так информацию и ошону нужно уметь уловить в моменте оказывается могул история турбайбы и все баягы мондай чаташып калган чаташып калган историяңар клубок начинает разматываться вот мондай чаташып калды да и сиз уже өзүңүзгө суроо берген сайын интересно вы уже наблюдатель сиз уже могул процесске могул жака кирбейсиз это вот это процесс это ваша каша это ваша жизнь каша болуп атат могул беспорядок непонятно что происходит за что браться что делать что поможет деген историядан вы просто наблюдаете наблюдатель дегенде мындай жашооңорду сыртынан кароо деген сөз да представьте что сиздин жашооңузга сизди вообще тааныбаган адам келип эле мындай сыртыңыздан карап атат жашооңузду и говорит сенин жашооңдо мондай болуп тур это в основном кто это психологдор например мен башка адамдын проблемасын оңой чечип берем почему потому что я наблюдатель эмне үчүн мен баягы жакын адамдарыма ата энем болобу туугандарым болобу эже сиңдим болобу жолдошум болобу аларды мен консультация кылбайм аларга мен эч кандай эме бербейм разбор кылып бербейм эмне үчүн потому что мен аякта включенный человекмин мен билем алардын историясын алардын жашоосунда эмне болуп атканын и мен тартып коюшум мүмкүн либо ошол подружкама тартып коюшум мүмкүн либо там ата энесине тартып алардын историясы мындай да ошон үчүн ушундай болуп атпайбы включенность болдубу все я уже им ничем не помогу ошондуктан психологдор өзүнүн жакын адамдарына жардам бербейт даже кызына баласына жардам бербейт башка адамдарга башка психологко жөнөтөт наблюдатель бул жакта вообще эле мындай сторонний сиздин историяңызды тааныбаган адам керек анын ичине кирбеген адам керек и наблюдатель бүт баарын байкайт силер деле байкасаңар башка бирөөнүн жашоосун карап туруп билейин мондай болот турган монтип койсо болот го деп чечим чыгарып решение берип коесуңар это всегда так работает тут то же самое бирок просто силер өзүңүздүн жашооңордун наблюдатели болгула наблюдайте за своей жизнью что происходит так интересно мен мону кылсам мондай болуп калды эмне үчүн андай болуп калды и вот так глубоко разматываете акырындык менен и дальше пошло поехало и само по себе акырындык менен чечилет бул история жашоодо чечилет деген проблема жок ойлоп жүрсөңөр силер мектепти эч качан бүтпөйм это никогда не закончится деп это закончилось боюнда бар кезде кажется что я никогда не рожу өмүр бою ушундай боюмда бар болуп ушинтип тоголонуп топтой болуп жүрөм кыйналып жүрөм деп элестетип атасыңыз в конце концов балаңар канча чыгып калды ошол эле балаңар ошол ойлоп жүргөн понимаете и вот так глубоко разматывается чечилет барат нерсе любая история любой жопа любой конкретная сложная ситуация это точка роста значит ошондон кийинки этапка өткөнгө убакыт келди деген сөз просто сиз ошол этаптан өтүп кете албай атасыз просто ошол этаптан где то вы застряли кайсы бир жерде токтоп калдыңар и сиз ошол нерсени как проблема катары воспринимать этип калдыңар хотя ар жакта целиңер турат просто ошол целге жетиш үчүн ортодо таштар либо тоо либо какой то препятствие либо яма ошол целге жете элек да ортодон түшүп калдыңар ошону өтүш керек өттүңөрбү кийинки этапка чыктыңар биз еще эмени көрүп калганбыз да азыр инстаграмда баягы идеальный картина мен монча миллионго запуск кылдым мен мондай кылып мондай бизнес ачтым мен мону алдым тигини алдым мондай кылып атам это там они нам показывают идеальную картину для чего эмне үчүн көрсөтөт ошол идеальный картинаны вот силер дагы келсеңер силер да ушундай болосуңар деп алар внутренний процесстерин көрсөтпөйт
ары жагында за кадром что происходит, эч ким көрсөтпөйт. Никто не показывает, потому что адам больді көрді, больдон качат. Он не хочет туда. Адам просто мындай розовый очкини тағынат дагы, хочет к результатам. Результатты көрді, о, я хочу туда, я хочу быть такой. Ушундай болгум келет менде, ушундай бизнес леди болгум келет, ушундай болгум келет. А по факту карап көрсөң, вроде бы ошол эле жолун басып өттүң, ошол эле өткөн курстарды өттүң, но почему-то у тебя не получается. Почему? Анткени ар кимдин өзүнүн жолу бар. Адам ушу өзүн башка бирөө менен салыштыргандагы өтө бир чоң эме да. Проблема да азыркы учурдагычы. Вот тигил тигинтиптир, болмойтиптир, а мен до сих пор ушул жакта отурам. А на самом деле, что он происходит, өзүнүн кандай бул жагында, какой ад у него, какой бэкстейдж у него, никто не знает, эч ким билбейт ал историяны. И нам кажется, биринчи эле идеальный картинаны көргөндө нам кажется, вау, супер. Ал жагында канча уктабаган түндөр, канча нерв, канча стресс, канча проработка, канча баягы жакындарынын, жолдошунун колдоо болгону, балдарынын оорусу, жетишпегендиги, ар жака бир жака убакыт жетпей аткандыгы, как он все вот это делает, оно көрсөтпөйт бизге конечный результат показывает. Не только Инстаграм, жашоодо деле нам конечный результат айтып берет жакын адамдарың. Потому что проблема, эч кимге керек жок, никто не хочет слушать твои проблемы, кроме психолога. Понимаете? И ошон үчүн өзүңөрдү башкаларга салыштырып баштаганда, вот начали, вот у него получается, а у меня нет. Вот она, у нее крутая жизнь, у меня нет деген, да? Стоп, останавливаем себя. Азыр сиз кандай историяда жүрсөңүз, значит, ал өзүнүн ошондой историясын уже прошел. Эгерде ошончо салыштыра турган болсоңуз, ошончо сизге прям салыштырыш прям мындай супер важный болуп аткан болсо, просто сравните. Ал азыр сиз жүргөн историядан жопадан чыкты, а сиз чыкпай калдыңыз. И вот вам решение. Сиз чыгасыз ошол жопадан. И сиз ошондой либо андан да сонун результат жаратасыз деген сөз, все. И бул жашоого келгенде ар кимдин өзүнүн какой-то багажы болот уже. Бэкстейдж уже есть. Ар кимдин өзүнүн фундаменти болот. Ар кимдин өзүнүн кармический задачасы болот. Ар кимдин өзүнүн бул бир эле жөн эле мындай повезло деген нерсе эмес да, бул сенин бул жашоого келген главный задачаң. Эмне үчүн бул жашоого келдиң? Кандай предназначение менен келдиң? Кандай сабактарды өтүш үчүн келдиң? Мисалы, элементарно курбу кызыңар менен салыштырып болсоң, ал канча жылдан бери идеальный жашоодо, жолдошу поддерживать этип, баарын колдоп бүт, баарын алып берип жашап атат. А сиз либо алкаш менен жашап атасыз, либо жолдошуңуз жок, либо ажырашып кеттиңиз, либо башыңызга отурган күйөө менен жашап атасыз. И вам кажется, вот она күйөөсү идеальный, а у меня какой-то не такой. Мен азыр разведусь, пойду найду себе другого. Башкасын тапсаңыз, баягы история кайталанат. Почему? Потому что у нее башка жолу басып өтө турган, а сиздики башка. Багаж баягы бул жашоого келген предназначениеңиз башка, и все. Поэтому ошондуктан Кудай Таала деле бири-бирине окшош адамды жараткан эмес. И бул жакта да бири-бирине окшош идентичный историялар жок. Ар кимдин өзүнүн жолу бар, ар кимдин өзүнүн тагдыры бар. Просто перестаньте себя сравнивать башка адам менен, салыштырганды токтотуңуз. Салыштырып баштадыңызбы, думайте. Анын кандай историясы менен келди, сиз билбейсиз, ал предназначениеңиз эмне экенин билбейсиз. Бир үй бүлөдө деле эгиздер болсо деле, эки эгиздин эки башка уyu болот. Даже эгиздер, даже бир туугандар, канча бир тууган болсо ошончо характер болот, билесиздер, э? Вот и в жизни то же самое, жашоодо деле точно ошондой эле. Ар кимдин өзүнүн жолу бар басып өтө турган. У кого-то что-то работает, у кого-то нет. У кого-то баягы балким именно вот проявленный азыркы ийгилик жаратып аткандарды байкасаңыздар, у них свой путь. У них уже балким баягы родовой историясы проработанный. Аны проработка кылып чыгышты, өзүн проработка кылып чыгышты. И ал проявленность каналы, ал жана проблема жок. А сиздики вам нужно пройти этот путь. Может, ал мурунку жашоосунда ал этаптын баарын өтүп койгон уже. И бул жашоого просто чтобы ошол нерсени элге бериш үчүн келди. А может, сиз эми өтүп баштадыңыз. Может быть, анын душасы уже 100 жолу бул жашоого келип, жердин баарын көрүп койгон. А сиз 10-20 жолу келип атасыз. Понимаете, как вот это все влияет? И бул жактан уже бул жагынан алганда, салыштыра келген, это конкретный абсурд, да? Это абсурдное дело просто. Бир адам өзүңүздү башка адам менен салыштыруу. У каждого свой путь. И любой историяден просто идите по своему пути. Өзүңөрдүн жолуңар менен кеткиле. Не знаете как, кечинде жатады Кудай Тааладан сурап жатып, Кудай мага көрсөтчү, мен эмне үчүн бул жашоого келдим.
Не үчүн я вообще что я здесь делаю? Почему я вот здесь страдаю? Вот кече мен кайсы теманы бир теманы проработка кылдым да. Акча темасына киргизип койдум, ошол бир история болуп кетти. Вот знактарга көңүл бургула. Бүт адамдар как с вами общаются, эмнени айтып атат, эмне деп сүйлөп атат. Вот это все знаки. Жөнүнөн жөнүнө айта бербейт. Мындай история болуп кетти. Кече чынары же бир нерсени скачать эте албай атат да. Мне скачай деди да. Айфон ушундай скачать этилбейт, вообще проблема деп. Давайте я скачаю деп. Мен скачать этсем, тоже не скачивается да. Кечке аракет кылдым, ар жагынан чыгам, бери жагынан чыгам, аны кылам, муну кылам, вообще болбой койду да. Я такая говорю, чынар же болбой койду мунуңуз. Вообще скачивать эте албай койдум десем, эме дейт да. И последняя надеждам сен болчусуң депчи. И вот я надеялась на тебя, что ты решишь вот эту проблему, мою проблему деген маанидечи. И до меня тык доходит, я начинаю писать проработки, баягы прорабатываю, меня конкретно можагым пустота, бир эки эле сүйлөм акча каналына киргизип койдум. Последняя проработканы көрсөңүздөр, вот здесь у меня пустота. Вообще бошоп калдым могул жагым. Бир нерсе кылайын дейм, телефон ачам, Инстаграм. Не хочу, вот не тянет да, просто не тянет. Что-то бир курс бир нерсе окуйм, не тянет никуда вообще, такая пустота. И кечинде кой эрте эле жатайын деп анан эрте жаттым, я такая лежу. Күндө мээге запрос бериш керек, күндө Кудай Тааладан сураш керек кечинде жатарда, потому что когда мозг баягы эс алганда он хорошо работает, а күндүз биз өзүбүз умду, өзүбүздүн акыл эсибизди подключить этебиз да, ойлорубузга кирип кетебиз дагы. Подсознание мүмкүнчүлүк бербейт иштегенгечи. Мындай запрос кылдым да. Вот зачем я пришла в этот мир? Мага именно ошону покажи, а то что-то я играю. И вот это мне показалось как игра. Мурун ошол история болгон, я вот это вспомнила. Я так понимаю, Господи, что я делаю? Я страдаю из-за какой-то фигни, да, айтканда. Тиге страдать этип, буга страдать этип. Там не то не то, это надо делать, то надо делать. Такая, Господи, я что-то заигралась, да, что-то я заигралась в эту игру под названием «Жизнь», что-то слишком кирип кеттим. Покажи мне мой путь, мен жолумду көрсөтпөчү. Вот ясность дай мне, зачем я пришла в этот мир, эмне үчүн келдим бул жашоого, эмнеге жүрөм мен бул жакта. Что-то я смотрю, слишком эле могул оюнга кирип кетиптирмин, вот жашоого башкача менен кирип кетиптирмин, что-то слишком много, аябай кирип кетип эле өзүм проблема создавать этип эле. Я что-то не могу из этого выбраться, из этой матрицы дедим да. Вот покажи, зачем я пришла. И вот ошол мысль менен, ошол ой менен уктадым эле. Түнү менен нормально уктадым. Андан мурун 3 күндөн бери уктай албай аткам. Вот түнү просто уктай албай аткам. Бирөө не то аны ойлоп аткам, что-то не то жака жатып калып уктай албай калдым. Бир күнү болсо кызым ооруп температура болуп чыкты, уктай албай калдым вот из-за этого. Нет, кечинде деле кызым температура ооруп чыкты, но я спала как младенец. Я вообще прям эртең менен турдум, я такая в шоке, да, Господи, ушунча уктадым бул. Я так выспалась деп турдум да эртең мененчи. Поэтому каждый день задавайте мозгко, Кудай Таалага запрос жөнөткүлө. Что вы хотите, ушого жараша. Вот конкретно, что вы хотите. Кече мен проработка кылдым, я как будто просто ощутила вот это все, неважно болуп калды, да, то, что вот сейчас происходит, неважно болуп калды ушунчалык. Вот зачем я пришла? Не келдим. И жатардын алдына еще вот такая мысль пронеслась сиздерге дагы. Ошол ойду, ошол мысльди күндө могул жакта кармасаңар, анча нерсеге көңүл бурбай каласыңар. То мен тиксиндеп отуруп, идис аягымды баарын жууп, үйүмдү жыйнап туруп жаттым да. Какая мысль? Эме деген ой келди да, эртең менен мен ойгонбой калсам эмне болот? Вот просто легла, уктадым, и все, не проснулась, өлүп калдым. Что будет? А что, если ошондой болот деген мысльди я допустила, да? Эмнегедир кечээ после проработок просто вот эта мысль пришла и такая, ну, өлүп калсам өлүп калам. И такая, өлүп кала турган болсом, если я умру, үйүмдү жыйнап коеюн, или аягымды жууп коеюн деп, бүт баарын жыйнап чыктым да. Вот просто элементарно эстедиңиз. Если ошондой мысль менен күндө жата турган болсоңор, анда гусул алып тарата алып жатып каласыңар. Мысльдерим бар, элдин баарын кечирип жатып каласыңар даже. Мен силерди кечирдим, силер да мени кечиргиле депчи. Вот до такого состояния жетип каласыңар. Это уже другой уровень. Проблема менен уктабайчы. Кечинде ошол запрос менен жаттым, и я так спокойно спала. Просто.
И ошондо баягы жашоонун баалуулугун сезип баштайсың. Жашоо проблема, жашоо тигил, бул деп жүрбөстөн уже ценность появляется, смысл в жизни появляется. Баягы жашоону баалап баштайсыңар да, то, что у вас есть, баалап баштайсыңар. Когда вы уже приходите ошол этапка. Не каждый раз просто что делаем, сдаемся, сдаюсь. Я сдаюсь, я ничего не знаю, мен эч нерсени билбейм. Мен башым, мен багындым. Ошондон баштагыла. Начинайте с этого. Жашооңордо көп проблема болуп атабы, поздравляю, у вас новый уровень. Новый уровень чыга албай атасыңар деген сөз. Просто вы не можете перейти на новый уровень. И все. Если мондай конкретный подъем болуп туруп кулап калган болсоңор, ошол подъемду көтөрө албай калдыңар. Сиздин психикаңыз, сиздин организмиңиз ал нерсеге даяр эмес болчу, көтөрө албай калды. Поэтому вы ушли вниз. Бул жумада мен билесиздер, отношения темасын деп баштаганмын. Анан отношения темасы боюнча эфир өтүп туруп, проработканы бере элек болчумун. 2 күн, биринчи күнү эфир өттүм, анан эртеси күнү проработкалар жазып баштадым. Я понимаю, что там еще много чего чыгарыш керек, бериш керек да. У меня мозг не выдерживает. Проработка берейин дейм, я и все равно тяка алаксып кетем да, улам эле. Вот просто не могу сесть и начать вот проработкаларды жазып баштаганга. То, что у меня в голову приходит, ошол нерсени түшүрөм да, а тут просто ничего нету. Вот мысли есть, проработка бериш керек. Все, на утро кызым температура менен ойгонду. Пошло-поехало. На утро встаем, машина не заводится. Окей, дедим да, мурун болсо нерв болуп мондоп. И вот так посыпались, да, короче, вот так, проблема такая. Ой, интересно, да? Мне нужно вот эту тему что-то закрывать, уже болбой калды. Я это не вывожу. Мен сыртка чыгарбасам болбой калды, мне нужно это выгрузить. Дедим дагы. Просто начала выгружать. Сейчас баштадым моя проработка, потому что это у меня все копится, у меня организм не выдерживает. Мага чыгыш керек, чыгыш керек болду. Тияктан проблема сыпется, я это понимаю. Окей, энергия пошла, слишком күчтүү болуп атат, көтөрө албай атам, значит мен моундан өтсөм, азыр могул этаптан өтсөм, все будет нормально. Выгрузила, проработкаларды бердим конкретно, насколько я смогла. И все, кечээ бардык, машинаны. У нас вот так в голове было мондай каша болчу, что машина, все, бүт баарын полностью жасатыш керек. Уже канча миң доллар даярдаш керек. В итоге пошли, оказывается, аккумулятор просто жыргак. Все, пошли, поменяли, машина заводится, работает, все нормально. Кызым болсо до сих пор болеет, и я такая, болеет, окей. 3 күн мектепке барбай болсо, ничего не случится. Подержу дома, полечу до конца и пойдет. И вот таким образом все да, баягы мондай напряжение болгон, напряжение вот так таким образом разглаживается, да, акырындык проблема решается. А потом в голове возникает мысль, какая-то идея, и я все выгружаю. Ойма принципе келди, жазам, берем, все. Баягы нерсе разрешается. Если что-то у вас копится вот так, чогулуп, пристелип, невозможный комок проблема болуп аткан болсо, просто разгружайте таким образом. Окей, хорошо. Это я поняла, приняла, кабыл алдым, мен проблемам экен, окей, эмне кылсам болот. Допустим, если у вас не получается, вот для чего? Менде группа бар, кайтарым байланыш. Ошол жака келиңиздер. Задайте вопросы, я вам расскажу, что у вас происходит. Меники, допустим, по факту, по моему предназначению, мен өзүм по жизни кыла турган ишим ушул. Мне это быстро удается адаптироваться бир нерсени. Элдин проблемасын таап, тамырын таап чечкен, мне это быстрее удается. Он разглаживается постоянно. Группадан көрүп атасыздар, какие там происходят, да? Это просто вот то, что, чем я живу, да, был менин жашоом, это мой образ жизни, это мой заработок, и все. А у кого-то, например, круто делает, торттарды ушундук жасайт. Например, я не умею, кээ бирөө тамакты ушундук жасайт. У каждого свое. И баары эле келип эле про себя билиштин кереги жок. Для этого есть, например, мен эгерде кызымдын туулган күнүнө торт жасагым келсе, мне не обязательно барып там торттун кондитерди үйрөнүп анан торт жасашым кереги жок. Я могу элементарно пойти заказать. Заказ берип кое алам, барып сатып ала алам готовый жерден. Все, проблема решена. То же самое здесь, бүт баарын монтип үйрөнүп, мен чагыштын кереги жок. Түшүнбөй атасызбы, билбей атасызбы? Психологко келдиңиз, акча төлөдүңүз, результат алдыңыз, выгрузили, бүт баарын чечтиңиз, все, и все, не надо себя усложнять жизнь. Азыр мен барып могу курсту өтсөм, анан мондай болсо, анан результат алсам, не надо. Зачем себя мозги, өзүңөрдүн мээңерди зачем монтип нагружать? Если это вам не надо, если это у вас не идет,
не идет, и все. Курстан курсқа барып жатасың, результат болбойт да, значит, не надо ходить. Зачем? Зачем? Идите туда, кто вам подскажет на мону кыл, либо поможет элементарно, давай мондай кылабыз, как я делаю, да? Проработка что-то не получается, давайте мон проработка алабыз, проработали, боя проблема вот разгладилась, эмоция кетти, бүт кетти, отпустили, ситуацияны принимать еттиңер, вот так сели, и все, результаттар келип баштады. Вам нужно было вот это просто баягы толуп калган мондай энергияны просто нужно разгладить, и все. Толуп калган комочекти жазып койгула, все дальше кетерет само по себе. Там не обязательно барын билиш керек эмес, не обязательно окуш керек эмес, үйрөнүш керек эмес дегендейчи, понимаете, и все. Вот это так и работает. Ошол үчүн мне есть кайтарым байланыш группа бар. Я всегда там 24 на 7 на связи. Ошол үчүн разборлор бар, которые очень круто сейчас работают. И ошол ситуациядан, кстати, мен кантип чыктым, да, история болду, вот 1 ай мурун. Я сижу, я понимаю, что у меня конкретная жопа в жизни. По ощущениям, да? По ощущениям, сейчас я вам расскажу интересную историю. По ощущениям, что у меня все жопа, вот или кетиптир, миллионы сатыптар кылыптыр. Это тоже бывает, это тоже нормальная история. Мен адам болгондон кийин у меня тоже бывают такие мысли. Просто эч ким муну ачык айтпайт. А я говорю как есть. Вот как есть, так и говорю. И бир курс көрүп калдым, алып керек болду. Я хотела попасть на этот курс. И заявка чыктап койдум, кайра чалсам. У меня денег нету на этот момент, чтобы мындай лишний акча ошол курска бергенге жок да, просто нету. Она мне рассказывает, тягынан айтып берди, бирин айтып берди, программасын айтып берди, тигини айтып берди, муну айтып берди. Я говорю, рассрочка барбы? Бар. Рассрочка где-то бир 4 айга бөлүп төлөш керек беле. По-моему, ушундай 4 айга бөлүп төлөш керек. И первоначальный азыр бериш керек да. Вот первоначальный биринчи айдыкын азыр бердиң, кийинки айдыкын кийин бересиң. Я говорю, у меня денег нету на этот десем. Тегини кылып көрүңүз. Я говорю, на это тоже денег нету. Вообще акчам жок десем, такие. Туруп телефон извлечь, да, мы вам ничем не можем помочь, к сожалению, деген, да? Да, меня, вы знаете, какое это для меня было вот эме болду, да? Оказывается, акчам жок болсо мага эч ким жардам бере албайт экен да. Вот ошол состояние келдим, да. Вот ошол состояние до меня дошло, да. Вот как это, значит, я окей дедим. Акчам жок болсо, значит, если у меня так не получается, кымбат курстарга бара албайт экенмин, значит, я по-другому пойду. Башка жагынан кетем дедим. Я начала просто өзүм азыр мен силерге берип аткан методду берип атпаймынбы, баягы проработкалардычы, ошол теманы еще больше мындай углубленно изучать этип баштадым. Каналын казып баштадым. Болгон информацияны, то, что там было, канчалык ала алсам, баягы бесплатный информацияны, ошончо кетип өтүп баштадым. Групповой сессиялар болот за donation, любой сумма которгон эмелер бар. Ошолорго катышып баштадым. В моменте кажется, что ничего не происходит. Башында мен ойлодум, блин, ничего не происходит. А на мурун деле катышып, бул жаздан баштап эле катышып баштагам. Мне казалось, никаких изменений нет. Наоборот, откат болуп баштагам да, башындачы я не понимала, господи, почему у меня откаты депчи, откат эле болот там, где результаты деген история болду да. Оказывается, я просто не выдерживала. Түшүнбөй эле, я хочу, но не выдерживаю. Кайран меня назад тянуло, а потом, когда до меня дошло, господи, дедим, ну да, ушнул беле, вот почему деп туруп, и мне хронология баягы мурунку историяны ондай по полочкам коюп көрсөм, оказывается, ушул эле кыймыл аракетти кылып турмун, просто ал нерсени кайра кайталай албай калып турмун. Ал интуитивно билбестен кылган үчүн, система жок болгон үчүн кайра кайталаган невозможно болуп калыптыр да, билбей калып турмун эмне кылып ошол тепкичке көтөрүлгөнүмдүчү. Я начала, окей, хорошо. Начну с этого. Мне кайра баштан баштадым, кайра с нуля начинаю. И смотрю, все налаживается. Вот реально налаживается, да? Было-то, налаживается это, что означает для меня? Допустим, у меня все, мисалы, по плану мен эч нерсе кылбайм. Мен жашоомду пландабайм. У меня нету такого. Мен могул жылы моуну алам, могул жылы мындай кылам. Нету у меня такого. Все в моменте кетет. Как хочу, сейчас как хочу, так и идет. У меня всегда так, да? Если у меня в голове ничего нету, значит, я ничего не хочу. Значит, у меня токтоп калдым деген сөз. Идея дагы жок, эфирге да чыккым келбейт, пост дагы жазгым келбейт, рилс тарткым келбейт, эч нерсе кылгым келбей калган. Вот ушул состояние жетип калгам. И когда я поняла, когда у меня все начинает налаживаться, и баягы могул жакта у меня пусто болуп калат да.
Мисалы меники именно адамдармен иштешүү психология болот да, менин темамчы. Если у меня вот здесь ничего нет, то мен эч нерсе бере албайм адамдарга. Если мындай бир күн жүргөндө, если у меня в голове только мои проблемы какие-то бытовые, что-то болсо, но элге пайда алып келе турган эч нерсе бере албасам, я ничего не даю. Это у меня вот здесь пусто, все пусто. Если у меня вот здесь что-то появляется, какой-то бир ой келсе, какой-то бир теманы раскрывать эткен, если у людей откликается, а у менде да бар ушул тема, значит, это у меня все налаживается деген сөз да. Ошондон башталды да, у меня контакт с собой начал налаживаться. Бул жактагы контакт өзүнө келип баштады. Контакт начал налаживаться, мен уже элди түшүнүп баштадым, как раньше. Жардам берип баштадым, я понимаю, у кого какие проблемы, откуда идут. Вот это у меня, менде ушул нерсе бар. Это, не знаю, дар или наработка, или не знаю, что это, но Кудай Тааладан берилген ушул нерсем бар. Я вижу человека, адамга бир нерсени айтты, я понимаю, откуда его проблема идет, и это прорабатываю, и все. Башка нерсени кыла албасам дагы, именно ушул жагынан душевно я могу помочь человеку, да. И ошол нерсе кайра кайтты мага. Ошондон бул нерсе да жок болуп кеткен элементарно. Если этого нету, значит и клиентов нету, и денег нету деген история, да. Это начало налаживаться. Анан, что самое интересное, мен үй темасын проработка кылып баштадым. Я хочу свой дом. Просто хочу свой дом деп проработка кылып баштадым. И бизде айылда апам экинчи жолу турмушка чыккан, ошол жолдошу менен жашайт да. Анан болбосо өзүмдүн эле айылым да, менин эле айылым. Атамдын айылы да. Анан получается, алар биздин үйгө, баягы салынган бар үйгө жайында эле келишет летнее время, а калган убакытта бир объектти кайтарат. Ошол объектти учурунда салып, нолдон баштап салып, тургузуп, ошого чейин жүрүп, анан акыры аягы ал апама үйлөнүп, анан ошол жакты кайтарып калышкан да. Жайында киши киришет ал жака. Ошол жакты кайтарышат жылда, канча жылдан бери. Мен 11-ди бүтүп кеткенден бери эле ошол жакта по-моему, андан бери уже мен 11-ди бүткөнүмө эле 13 жыл болду. Ошондон бери ошол жакта жашашат. Кыштабайт, үйдө кыштабайт, үйдө только 3 айга келет. Июль, август 3 айга келишет. Анан үйдү проработка кылып атам, вроде бы я прорабатываю. Проработка кылган сайын тияктан бияктан баягы жылышып баштады да ишимчи. Жолдошумдун иши жылышып баштады, тиги жылышып баштады, мындай жакшы болуп баштады. Анан такая, окей, хорошо. Результаты пошли деп койдум для себя. Нормально болуп баштады, значит, я на верном пути, результат барбы, значит, мен туура жолдо баратам деп койдум дагы. Анан бир күнү эле үйдө ойлоп чалып калат. Она такая, биз деген тиги четтеги үйдү квартирага берген да. Я такая, какая квартира, өзүңөр ал жакта кайтарып жашасаңар деп атам да, я не понимаю, мозг жетпейт, до мозга не доходит. И биз өзүбүздүн үйдө кыштамай болот атабыз деп атпайбы үйдө ойлорчу. Я такая, в шоке, чё, вы о чём депчи. А үй кышка даяр эмес. Там туалет душ киргизебиз, там отопление киргизебиз деп анан кыштабагандан кийин киргизбей эле болчу да. И говорит, вот ушунун баарын салгантабыз. Тиякта квартиранттар жашайт, квартиранттын акчасын мага беришет, болбосо анын үйү эмес, ал кайтарып жашайт ал үйдүчү. Я такая, что? Мындай келишим түшүп калды менин жок жерденчи. Что вообще происходит депчи. Я-то свой дом прорабатываю, мен өзүмдүн үйүмдү проработка кылып атам. Я хочу свой дом депчи. А получилось то, что тиги жагы проработка болуп калды. Я тогда в сижу, бүгүн апама сурасам, ну вот так получилось, не знаю как, но как-то так получилось дегенде мен вообще четинчи эле туруп бердим да. Ну, ушинтип өзүбүздүн үйдө кыштамай болуп атабыз депчи. Такая, да уж деп, вот как это работает. И ошентип результаттар боло берет да. Поэтому, если у вас какая-то жопа в жизни, нерсе билбей атсаңыздар, түшүнбөй атсаңыздар, группага келиңиздер, кайтарым байланышка. И ошого да акчаңар болбой атса, мне там всегда проработкалар бар. Минимальный баада 1000 сомдон, 2000 сомдон билесиздер. Каналга атайын топтоп койгом, потому что я все это прошла, я понимаю, господи, азыр мен сборго барганга 7000 сом, 10 000 сом, 15 000 сом жок. Нет у меня просто денег таких. У меня самой жопа, откуда деньги такие деген история, да. Ошол нерсе өзүмдөн өттү да, анан я начала вот так бесплатно копать, анан чыктым. Но не все же так могут. Бүт баары эле психолог эмес да. Бүт баары эле кечке менде болуп отурган убактысы жок да. Казып отурганга. И ошондон кийин я уже начала баягы, окей, хорошо. Вообще жопадан чыгыш үчүн, историядан чыгыш үчүн обязательно акча керек деген нерсени я буду убирать. Минимальный балларды коюп баштадым. 1000 сом, 2000 сом, это уже возможно, тапса болот уже. И реально у людей пошли результаты. Ал боюнча Инстаграм баракчаман бөлүшүп келатам.
И реально отношения оңолду, там акча келип баштады. Ал бул это уже человек проработал, вот это все убрал, баягы мондай чогултурган комочекти разгладил, и все пошло-поехало. И все. И потихоньку каждый раз улам сиз жаңы уровеньге чыгам деген сайын улам бир жаңы жопага түшөрүсүздөр. И это нормально. Канчалык сиз чоң цель койгон сайын баягы проблемаңыз ошончолук чоңоюп кете берет анткени сиз ошончо өзүңүз даяр болушуңуз керек. Адам качан ошол акчага даяр болгондо анан келет. Мен бир спикерде эсимде бар. Мисалы сен азыр 100 000 табасың дейт, анан сен 1 миллион тапкың келсе, эгерде 1 миллион сага келе турган болсо, тебе печень разорвет деген да. Борун элпиз, борун жарылып кетет депчи. Почему? Потому что сен ага физически, энергетически даяр эмессиң дегенчи. Ошондо мен вообще түшүнбөй аткам, как это депчи. Анан сейчас до меня доходит, пока адам качан даяр болсо, адамга ровно өзү даяр болгон суммадагы акча келет. Адамга ровно өзү даяр болгон суммадагы мүмкүнчүлүктөр келет. Мээсинде там миллиардды, миллионду сумдук бизнестерди айта берсин, но бул жакта анан денеси даяр эмес болсо, ал акча эч качан адамга келбейт. Келиш үчүн адам баягы бул мындай да, идеальный тело силерге сиз каалаган фигура бир эле жолу барып тренажерный залга барып койсоңуз, же болбосо эртең менен туруп чуркап же зарядка кылып койсоңуз болуп калбайт деген историяга постоянно зарядка керек, постоянно машыгыш керек. Ошондо ошол телога келесиңер. И акча деле то же самое. Нужно прокачивать себя, денени ушунча даярдаш керек. Мээни емкость ушунча чоңойтуш керек, чтобы вам приходили вот эти возможности. Ошол акча, ошол мүмкүнчүлүк келиш үчүн, значит, нужно работать над собой каждый раз. Допустим, денеме машыккан эле какой-то бир бодибилдинг таба турган болсо, какой-то бир соревнованияга барса, барардын алдында эмне кылышат? Сушкага отуруп, конкретно диетага отуруп, анан чыгышат, чтобы биринчи местени алыш үчүн. Бокска барар деле эмне кылат? 3 ай мурун уже диетага отуруп, уже мондай тренировкаларды баштайт, чтобы ошол жактан жеңиш үчүн, понимаете? Это так и работает. Акчада деле ошондой работает. Нужно прокачивать себя, чтобы конкретно ошол результатка жетиш үчүн. И все. В любом месте так и работает. Ошондуктан конкретно жополото поздравляю, у вас новый уровень скоро. Если выдерживать элек ошондон чыга турган болсоңор. Если психикаңар көтөрө албай турган болсоңор, откат назад кеттиңер дегиле. Кайра башынан баштайсыңар. И монтип кашеда жүрө бересиңер. А выходить из этого можно, акырынык менен чыкса болот. Насколько вы выдерживаете, ошого жараша результаттар келе берет силердин жашооңорго. Акырынык менен чыкса болот. Любой историядан чыкса болот. Любой запрос менен келиңиздер, конкретно. Отношения, деньги, долги, здоровье, любой нерсени проработка кылса болот. Любой нерседеги баягы мондай комокту разглаживать этсе болот. Было бы желание. Если вы этого не хотите, если келе албай атсаңар, акчаңар жок болуп атса, это про то, что я не готова деген сөз. Мен даяр эмесмин. Акчам жок деген ал жөн гана шылтоо. Акча это шылтоо. Потому что ошол кезде менде действительно у меня денег не было. Ошо элементарный биринчи эмеге төлөгөнгө курска. Я начала что делать? Бесплатно вот это все изучать. И я нашла выход из этой ситуации. Таптым ошол историядан. Но у меня это ушло много времени. Убактым канча кетти. По факту 2 жылым кетти, пока до меня это дошло. Ошол жеткичекти. А жеткенден кийин проработка кылганда убакыт кетти. Но это можно решить там айлап жылдап жүрө бербей, бир күндө 2 саатта, 3 саатта чечип кое турган эле историялар. Просто насколько вы готовы. Быстрый результат – это другие деньги. Тяжелый, трудный труд, тяжелый где-то турган болсоңор, пожалуйста, бесплатно изучайте все, что есть на канале, да? Все, что доступно, да, ачык тиякта сизге керектүү темаларды изучайте. Может быть, когда-нибудь какой-то бир точкага тиесиңер. Либо баягы айдан айга курстан курска качып жүрө бересиңер, результат албай. Вот и все. Ал уже силерден зависит этет. Ошол так, кимге кайтарым байланыш группа керек болсо, ссылкасын чыктап коем. Кимге кайсы маалымат керек болсо, у кого какой запрос, тоже жазыңыздар. Ошол группага жазсаңыздар, баарыңыздарга жооп берем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эмесе көрүшкөнчө, баарыңыздарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Как все это работает, что надо с этим делать. И поверьте мне, любой минусовое состояние чыкса болот. Было бы желание.